Ассаламу алейкум достор, коллегалар, кандайсыңар? Мен атым Искендер болот, Бишкек шаарында Яндекс таксиде иштейм. Комфорт плюс бизнесте. Бул крик души деген видео болуп атат да. Аз көрсөтөм. Так, достор, мына мол заказда Касымалы Баялинова 78-тен Бата сториске алып келдим. 147 сом санады. Бизнес тариф. Яндекс менен партнер комиссиясын алгандан 119 сом. Мына бизнес тариф 5 мүнөт 2 километр. Мен еще клиентке чейин дагы 1,5 километр жүрдүм да. Эми элестеткиле. Мына 147 сом, ошол 147 сом деген бизнестин тарифи, бизнестин баасыбы. Оюңарды бир жаза кеткилечи. Бүгүн кечке ушундай заказдарды. Мына воскресенье 4-май кечки саат 7ден 22 мүнөт өтүп, кечке ушундай заказдар болуп атат да. Бул не деген заказ? Бизнес деген экономдой болбош керек да. Эконом менен бизнестин айырмасы 10 эле сом болуп атат да. Анан элдер бизнес чакырып кетип калат да, конечно. Ал еще эки сууңду ичип кете турган болсочу, эки клиент отуруп, эки сууну ичип кете турган болсо эмне болот? Ал вообще мындай бесплатно эле ташыган болуп калат да. Ошон үчүн Яндекске да бир кайрылгым келет да. Яндекс бир аз кичине бааларды көтөрүп, эконом менен комфорттун, комфорт менен комфорт плюстун, комфорт плюс менен бизнестин ортолорунда айырма болуш керек да, туурабы? Комфорт эконом менен комфорт эконом менен бизнестин айырмасы 10 сом болуп атат. Ушундай да болобу?